Assalamu alaikum. Арбаңыздар, қалың жұрт, Ақтаңдай теледолбору сіздердің назарыңыздарда. Ақтаңдай теледолбору 2025 жылы ЛТР телеканалы, негізілі Ақтаңдай ақындар ордосы ат көтөргүс эмгек кылдык десек аша чапкан болбостурбуз. Себеби эл аралык чоң төкмө акындардын айтышын өткөрүп, Казакстан, Кыргызстан, Каракалпак, буягы Кытайдагы Кызыл Суулук Кыргызстандан бери катышып, биз 3-4 ай түз эфирде Ош Бишкек телекөпүрө аркылуу ушул акындык өнөрдүн те романдын ырчуулунан бер жака баштап бүт залкарларды эскерип, бардыгын айттырып акындарга ушундай бир чоң үлкөн иштерди жасадык. Анда сырткары биз ушул Актаңдайда биздин кыргыз жергебиздеги төкмөлүк өнөрдү, манасчылык, дастанчылык, ырчылык өнөрдү аркалаган нечен деген биздин өнөр адамдарын тартуулап элге көрсөтүп бердик. Ал дагы болсо ЛТРдин Актаңдайдын элге кылган улуу көчтүн учугун улап берген чоң саамалыгы деп билем. Бүгүн да биздин студияда мыкты коноктор бар. Кыргыз жергебизде аттын кашкасындай таанымал алп манасчылардын бири, Кыргызда белгилүү атактуу манасчы Абдуманап Сапаралиев абабыз келип отурат бу жерде. Куш келипсиз. Ошондой эле жазуучу, жомокчу, негизи эле режиссер, көп кырдуу талант Токтош Абыкеев абаларыбыз. Куш келипсиздер. Быйыл биз сиздерди чакырганыбыз азыр мен мындай эле баштайын деп атам да. Себеби Актаңдай теледолбору 2026 жылы дастандарга, баягы дастанды биздин мына Манас эпостунан баштап, бизде кенже эпостор, дастандардын бардыгына бир учурда бардыгынын обондору бар, көбүнүн. Анан көпчүлүгүнүн обону жок калды. Анан обончуларга, дастанчыларга, негизи эле өнөр адамдарына кайрылып, ушул 2026 жылы биз айрыкча анын ичинде биз ушул эр төштүккө кайрылалы, төштүккө обон жазсын. Обончуларыбыз да жөн эле жатпай, баягы кыска обондор жаратып койбой, бир обончуларыбыздын дагы бир көкүрөгүнө бир чоң нерсе жаратып берели деген максатта эр төштүккө обон жаратып бериңиздер деп мен бир топ обончуларга кайрылдым. Алар дагы аябай кызыгып калышты. Себеп дегенде биз мына ЛТРден дагы бир рет бүгүн көрсөтүүдө ушул дагы бир жолу сиздер менен маектешип, обончуларга, дастанчыларга, өнөр адамдарына кайрыла кетебиз. Кыргыз элибиздеги дастандарды жандандырып, ошолорго обон жараталы. Мисалы Курманбектики бар, Жаңыл мырза, Кыз Сайкал же болбосом жана Ак Саткын менен Мырзабы бүт эле баарын эле илгерки биздин улуу муун баарына обон чыгарып, обону менен аткарып келген да. Кийинки учурда бизде эгемендүүлүк алганыбыздан кийин эле ошолорду кайталап калдык да, бирок мындай жаңылык киргизбей калдык да. Бардыгыбыз мындай карасак обончубуз, композиторбуз же болбосом биз дастанчыбыз дейбиз. Негизи өзөк жок болуп атат. Ошого сиздин оюңуз кандай эми? Келиңиз эми. Келечектеги биздин муундарга керектүү нерсе да. Баягы аты чыкпай мурда илгери биз кичине мезгилдерибизде Озеке, ошо төштүк, жалаң кичине дастандарды, кичине эпосторду. Аны эми биз айтып коебуз. Эпос, дастан, ана Манаска айткандар, Саякбай ата беркилер айткандай, бардыгын ошондой кылып айтып эле жүрүшкөн илгери. Анан кийин ар ким өзүнүн билген жакшынакай элге жагуучу өнөрлөрү менен дагы айтып жүргөн. Жомок кылып, мисалы үчүн Манасты деле кара сөз түрүндө эле айтып элдерге жеткирип, арасында кызыгып агындалып кеткен жерлерде кошулуп, ушундай айткан биздин чоң энебиз ошентип айтып жүрүп. Анан азыр сен айткандай төштүктү илгери ырдашчу эле. Алар сен айткандай азыр баягы даяр нерсеге, даяр тамакка үйрөнүшүп эле, бар нерсени чыгарган нерсени ырдап коюшуп, калган өздөрү мээнет кылып, бир жакшы элге жага турган ушул дастандарыбызды мына эр төштүккө ар кандай үн менен элге жеткире турган үн менен дастандарды чыгарса болот да. Үн менен обондорун чыгарып, аркыл кылып. Илгерки ата бабаларыбыз ошентип ырдап келген. Ошолордун азыркы бул козголгон маселе жакшы болуп тура. Ушул себеби ойлонбой жаткан, кээ бирлерди уктап жаткан акындарыбыздын, төкмөлөрүбүздүн, обончуларыбыздын баякы мээсинде
ойгонбой нерселери кырт этип ийне менен сайганда туура айтат деп, балким биздин келечекте ушул алдыбызда турган өнөрпоздор жалаң ушу дастандарга, манатчылыкка, оончулукка көңүл бургандар балким ушуга жакшы көңүл буруп туруп, жакшы нерселер чыгып калышы мүмкүн да. Себеби биз бул кайдан чыкты? Мына Кыргыздын залкар кино режиссеру, Кыргыздын мыкты жазуучулугу жагы, теле жаатында, кино жаатында да мыкты иштеген Кыргыз эл баатыры маркум Доронбек Садырбаевдин жана Махаббат дастаны деген киносун билебиз да. Ошондо мына бир учурда оончуларга баары сынак жарыялаган да. Махаббат дастаны деген кино тартылат. Ошого мына сөзгө ким мыкты оон жаратса, ушул киного тартабыз деп туруп, анан кийин аябай көптөгөн оончулар комуз менен дагы, аккордеон менен да, башка менен дагы бардык түрдө оон чыгарышкан да. Биз ошону эске алып, ошол мына азыр эми ошол маалда элестетип коюңуз, азыр биз бир кылчайып артыбызга кайрылып, казынадан маркум Залкар Төкмө биздин устатыбыз, кыргыз эл артисти Тууганбай Абдиевдин аткаруусунда Курманбектен кичине үзүндү берели да көрөлү. Курманбекти сонун кылып эле түмү керемет аткарган. Келиңиздер ошону чогуу көрөлү. Мен 78-жылы жастыргам муну радиого. Анан ал 82-жылы кабыл алыптыр. Ал бар радиодо турат. Анан тиги Саргунан акенкин үйрөнүп, анан ошону кайра жастыргам. Тиги арасынан комуз сертүүлөр көп болуп, баазы ошентип калган экен. Анан эми ошо эстен чыкпаган жерлеринен айтып берейин кичине. Бул Саргунандын варианты да аталып калды. Саргунан өзү айтчу, мен калыктан үйрөнгөм деп. Ал тиги илимий немеде кол жазма академияга түшкөндөн кийин Саргунандын варианты болуп эсептелип калат экен. Бул эски вариант. Эми кийинкиси менин сөздөрүндөн да айырмалары бар. Муну калык жаш кезде өтө мына 3 томдук кол жазма калган, эми калык өтө чоң, залкар акында. Ошо жаш кездеги айткан экен, ошондон үйрөнүп алган экен. Ошондон эми тиги мурункусунда түрү алып калат да. Кийинкисинде өлтүрүп коет да. Шекспир деген жазуучу болгон герой артында өлүп калса ошо кыйын чыгарма болот. Өлтүрүп коет. Өлтүрүп койгон. Илгеркиси эл баатырын жакшы көргөн, өлтүрбө деп. Курманбекти актан жолдон таап айыктырат да. Айыктырып алып эми сен аркада калып туруп, аккала кандай экен, кандай экен, эл журтунун акыбалы кандай экен билбексем болуп барайын деп. Келип салам айтып турган жерде аккандын. Kandulundu jentektep, kandolsun geldi Kaşgar'dan. Kavlara dolsun kaydasın, o kalanın eldim başkargan. Kanışa yol taptı deyip, kança yıl boldu katbargan. Kutul oluşaydı şko, kursan kılıp kaydı şko. Men kuvanı belden attangam, emine de kabar albaysın, eşikte turgan akkandan. Kaydasın dostum varsın boy, kabarına çıkmayıp kapkandan. Basa düşüp gir albay, barcığındı bil albay. Attan kullap git albay, o aman candan geç albay. Koçödele turan göbülüp, göboylar koçöbülüp. Gör albay dostun didarın, gökülün zardem sövülüp. Kandık belgin biri yok, kardeş turra tünü yok. Vay karşımda bu deldin, o baştakta türü yok. Kaytarıp turgan sakçın yok, kavuldalıp gelgendi, kattap turgan jakşın yok. Yeşiğin aldı boş turrat, eminde kavarurgam debi, soğan bende dost turrat. Esenlikli bir ilişko, hiç kimse yok çadar. Hakkan deşim ukbaybın, ayalı basıp çıkbaybı. Alıstan bunda men gezim, uşun çaçıda uktayby. Balası basıp gel baby, baykap sallam bir baby. Kaşgar benden Kambuldan, o kalap taptın bendeydi. Kara gözüm kaşayıp, kaytan bu görgü sendeydi. Dep durgan jeri.
Мына кадырман калың журт, бул биздин жөн эле сөз эмес, бир учурдагы залкарлардын айткан мына Курманбек дастанын кандай сонун айткан устатыбызды уктуңуздар, көрдүңүздөр. Эми ошол Эртөштүккө кайрылалы да. Эртөштүккө азыр Токтош абабыз да сүйлөп берет. Эртөштүктүн негизи мындай, сиз баламаалда кичине үзүндү кылып айтып бере аласызбы азыр? Эми көп эле башында баштаганда ушундай кичине эпостордон баштап илгери Манас катар, Манас окшотуп эле айтчу элек. Анан кийин энелерибиз, анан ошо малдарда башкалар аксакалдар болчу эле, биздин айылда ошондой аксакалдардан кээ бирлерин кыңгыратып айткан жерлерде, анан атам айтып калчу эле анча мынча. Ошолордун төштүктүн немесине ооруна салып, багына төштүктү ырдаганда да эми ошо маалдагы эпостордон бир мындай айткан оондору болчу эле. Ал азыркы менин айтканым алыгы Жаныбек хан дегендин оондоруна салып ушинтип айтчу эле. Ошол эске келгенде мөрүп айтпайм. Эркин 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 то, эркин тоонун ар жагы, телегей тегиз то, тегиз тоонун бери жагы, айрып эле сач кайкаң, алакандай көк тайпаң, мына ошого барыптыр, жайып койгон тордогу, көгүчкөндү көрүптүр, куштар төрөсү будайык, ай жакалай узуптур, асмандын моюн сузуптур, акыры келип баягы көгүчкөндү көргөндө катырып сала бериптир, атаңдын үрү дүнүйө, ошого жайып койгон тордогу, өктөрү көгөк ушинтип батып жатып калыптыр, барып кармап алыптыр, жанындагы саятчы жүгүрүп барып алды эми, барып кармап алганда ачып интип караса, атаңдын өрү дүнүйө ошо турган нерсеге бөөктөргө болуп калыптыр деп Манас окшоп айтты элек. Анан мындай баягы барпы атабыздын оозуна окшошуп кеткен. Мен акыры Манаска, али Манас айткандай көргөм. Бирок ошондой ушундай оондорго салып айткан биздин атам бар эле, аксакалдар бар эле, бирин бири баягы отурганда мен айтып атсам ал өткөн жерде беркиси улап, онан кийин энемиремели улап, ушинтип кызык кылып айтат эле. Ошолордон эми көп нерселер эстен чыгып кетти. Биз ушу Манаска көңүл буруп эле Манастын артынан түшүп бул жагын кылбай коюпбуз. Эми дагы эле болсо аракет кылып, эми ошолорду кайрадан издеп, мына сен айткандай, баягы өзүм айткандай минтип баштарга эми сайылып атат, аракет кылып көрөбүз да. Ушундай нерселер айтчу эле. Эң туура себеп биз баламалыбызда чоң энебиз анча мынча айтар эле, анан чоң энебизден дагы чоң энебиздин кызы эжебиз бар эле. Атамдын эжеси бар эле, Ырыс деген эжебиз. Аябай көп бизге ушунчалык жомокторду айтып берип, кызыгып бардыгыбыз, эч оюнду тыштап ошонун оозун карап эле уга берет элек да. Кийинки мезгилде ушул нерселер баягындай жакшылап элге жетпей калды. Мисалы Манасты айтып атат, баары сиздер мына баарыңыздар айтып атасыздар. Бирок мен жакында ушул бир 2 жылдан бери бир Манасты кара сөз менен жазган экен, аябай сонун кылып туруп. Ошону кайра окуп атам да, анан негедир мына Токтош абабыз менен көп былтыр 1 жыл бою ушу иштештик. Анан жомокторун окуп башка кылып, менде дагы баягы нерсеге кызыгуу ушунчалык артып атат да. Анан эми ошол Эртөштүк жөнүндө айта кетсеңиз да, сиз негизи мына 1 жыл бою бизге баягы Актаңдайда алтын комуз байгесин койгонубузда, калыстарда да жүрдүңүз, анан өзүңүз өнөр адамы катары, бул жагынан айтканда жазуучу, жомокчу катары, режиссер катары, балким ушул Эртөштүктү азыр жазып бүтүп калдыңыз да. Биздин максатыбыз бар, келечекте ушул Актаңдайдан, эл терден, дагы биздин коштой турган жакшы мыкты инсандар бар. Биз ушул Эртөштүккө сынак жарыялап туруп бир обон жараталы, балким Эртөштүктүн шылтоосу менен дагы көп дастандар жаралып кетет деген ой бар да. Сиздин. Ооба. Бул өзү негизи элечи, негизи эле. Кыргыздын маданияты бул жанкы төкмө экен да. Кыргыздар даже бирөөнүн минтип айтканы бар экен. Кыргыздар ырдай турган болсо, же Манас айта турган болсо, чымчыктарды бутакта отурат да, конуп отурушат. Пөф дегенде эле баары пырды учуп кетет го. Булар ырды, дастанды ушундай оңой айтат деген бир ой бар экен да. Бул өтө улуу баада бул.
Бул өтө улуу баа. Бул биздин чоң байлыгыбыздын бири. Эң негизгиси. Мына бул анан мына манасчылык эпостарда айткандарда көп кырды болгондо бул өтө бай болгон. Кээ бирөө мисалы үчүн сулуху жоктор манасты күпүлдөтүп неме кылып айта албайт да. Алар баягы жөөсү сөздүн кара сөздүн немеси бар да бир. Кара сөздү ыр кылып берген бизде таланттар бар да. Мисалы үчүн манаста эле деп бакылдата алган баягы ырдай албаган кишилер дагы айтып келет да, алда фантазиясы бар. Мисалы үчүн ошондой. Бул манасчылыкты биздин акындардын бул өсүп атканы дейм да, кечеги акындарды, залкарларды баштадың го. Эмне үчүн залкарлардын ырларын, залкарлардын өмүр баянына кайрылдың? Мунун негизинин аркасында кандай турасың? Бунда тепкичтер бар. Жамакчы. Жакын баштаганда кичине уйкаштык издей баштайт, анан жамакчы боло баштайт, анан кийин мындай боло баштайт, анан залкар экенин билбей эле айтыштарып айтышат, анан кийин ошолор өсүп отуруп дастандарга өткөн да. Ооба. Кара сөздү талант батпайт да, кара сөз менен анын аркасында көркөмдүк бийиктик турат. Мына ошон үчүн дастандарга оондор чыгып кеткен. Бул элдин байлыгы болгон, баягынын аткаруучулук жөндөмүн, үнүн, ошол эмелерге болгон ачуусун ачып берет го, ачат. Мына карап көрүңүздөр. Карагул ботомду биз кичине угат элек. Эми биз баягы илгеркидей мудагы революциядан кийинки 30-40 жылдагыдай жетим деген сөз жоголуп кетти. Баягы ата энелер болуп калды, доктор келди. Анан ошондо мындай чыгармачылык, акындык нерсе кыргыздын руханий байлыгын утуруп көтөрүп турган. Ошон үчүн мына дастандарда айттыш, Карагул ботомду жалгыз баланы атып алгандан оonu эмне деген керемет. Карагула ботом эй деп алигинде өксөп айтат эле деп баардыгы биз эми ойной турган убагыбыз, ойной албай ошону ыйлайт элек да. Биз жакшы көрөт элек Карагул. Мына немени Кожо жашты, Кытайлардын Кожо жаш деп коет экен. Муну бул варианттарчы канча акын бар? Мисалы сен аразы чыгып калган канча акын бар, Актаңдай менен чыккан акындар. Булар укмуш да Кытайлардын Кожо жаш деп коет экен. Бул өтө неме да, кыргыздын ички дүйнөсүнө туура келбей калган, чыгып ата берген да бирөө. Бизде аларды мергендерди мисалы үчүн тарбиялаган, боозун аттырган эмес, табирдекесин кылдырган эмес, көктөп турган немени күйгүзгөн эмес. Ал бир жакта, ал башка жактан келген Кожо жаш баарын кыра берген да. Кытайлардын Кожо, мүмкүн Кытай жактан келген. Бул дастан ошон үчүн мына төштүктү оон кылыш керек деген бул өтө чоң нерсе. Биринчиден оончу изденет. Чоң баягы 4 строчкалык оон эмес. Бул баягы өсүп, келатып өсүп, ичинде баягындай сүйлөп коюп. Бул чоң нерсе, бул аткаруучуларга дагы жакшы. Манасчылар көбөйүп калды. Өнөр дүйнөсүнө негизи эле биз ушул чоң салым болот деген ишеничим бар. Ооба. Азыр эми учурдан пайдаланып, кадырман калың журт, угармандар, көрөрмандар, дастанчыларга, оончуларга, негизи эле өнөр адамдардын баарына кулагына күмүш сырга Актаңдай теледолбоорунун алкагында элтерден биз Актаңдай акындар ордосу ушул эртөштүккө оон сынак жарыялайбыз. Бардыгыңыздар эске салыңыздар, балким эртөштүккө кошуп туруп, дагы кыргызда ырдалбай жүрүп жаткан канчалаган биздин кенже эпостор, дастандарга оон жаралып калса, бул биздин эле өзүбүздүн эле байлыгыбыз болот. Мен ойлойм, ага ишеничим бар. Себеби таланттуулар көп бизде элдечи. Чыгат ал нерсечи. Кээ бири баягы мен мисалы Сапарбек Сакабаев деген аябай мыктуу оончу бар. Жакшы менин досторум болот. Өткөндө келинче канчайым аяш мындай үчөөбүз сүйлөшүп отуруп анан мен айттым да, сен чыгармаларың, ырларың сонун оондоруң бар. Мисалы картайган кезин сүйүүсү деген оонуң кандай сонун, элдин баары ырдайт. Айрыкча улгайып калгандар ушун экөөңдүн эле ырларыңды ырдашат. Эми ушуну ырдап жүрө бербей сен бир эртөштүккө кайрылып оон жазбайсың. Тиги өзүң дагы комуз чертесиң, аяш дагы чертет. Экөөң ырдап чыкпайсыңар. Мисалы мына Гүлзат Байзакова менен
өмүрлүк жары экөө мисалы талым кызы менен көбөктүн айтышын ырдап жүрбөйбү? Кандай сонун элге жагат да, мындай айткандачы. Ошо сыңар эле балким биздин арабызда мына Аскаралы Касымов деген обончу бар, жакшы обондор чыгарат. Дагы көбүнө жакында Айбек Карымов чыкты. Агай кичине эмеден соцсеттен жазганыңызды окуп калып, мен дагы ушул жакшы тилек ойлоруңуз бар экен, катышсамбы деген ниеттерим бар деген. Бул деген демек мына жерде көкүрөктө бар, бирок аны бир кичине биз булактын көзүн мындай ачып койсок, балким бүт обончулар ойгонуп кетип туруп, Кыргызстанга бир чоң нерсе жаралып калат деген ишеничтебиз. Келиңиздер эми артка кайрылып, ушул биздин эски казыналардан Залкар устатыбыз Айтылуу Ашыралы Айталиевдин аткаруусундагы жанагы эле сиз айткан ушул Кара Кылботом, жаңыл баягы Аксаткын менен Кул мырзаларды сонун ырдаган, ошодон биз казынабыздан карап туруп элге бир тартуу кылалы, бул дагы бизге сабак болсун. Ооба, жакшы. Badama menedikten kaydan dey, gizli bir botum, elmedim tatıp doydu gizli bir botum. Yengidede turgan bolgon sana gembiline gez, gizli bir botum. Yeresege doy çıkar da enatana kısmat kadar da bugün bir yengidede doy gizli bir botum. Мына кадырман калың журт, биздин негизги максатыбыз эл-терде Актаңдай теле долбоору 2026 жылы ушул дастандар, дастанчылык өнөр, обончулук өнөр дагы бир рет ойгонуп, өнөр адамдар ошону дагы бир көтөрүп берсе деген бир чоң ишеничте баарыңыздарга кайрылып жатабыз. Эми мына бул манас айтып келесиз, жаштайыңыздан баягы өнөр дүйнөсүнө катышып, көп ролдорду аткарып дагы ырчыларга ырдатып, мисалы мына Токтошобам элдик театр ачып, азыр өзүнүн аты дагы ошол элдик театрга ноокатта коюлду. Бир жолдо келатсам бир окуучу айтып калды, агай бизди Курманбекти айттырган деп. Мына ошолорду, мына ошол мезгил менен азыркы айырмачылыкты бир салыштыра кетиңиздерчи, эмне болду негизи, кандай болуп? Же токтоп калдык да азыр, Азыр эми мен ушу биз жаш кезибизде мына жаңы баштаган маалдарда адыркка караганда ошондой баягы жомок, жөө-жомок деп коет элек. Дастан, мына баягы Кара Кылботом, кийин чарак биз чоңоюп калганда баягы 13 жашар баланын арманы, ушул окшогон дастанда ушуларды бардык эл журттун бардыгы эле мындай жаштайыбыздан бар жок сонун экен да ушинтип угат элек бар жогубуз. Анан кийин өзүбүз да кызыгып, анда көрсө, ошол маалда көрсө айылдарда ошондой дастандарга, манасырык мемелерге кызыккан аксакалдарыбыз көп. Айткандар көп экен. Паланча бабаман угабыз, паланча бабабыз деп барат элек. Азыр айырмасы азыр ушул дастандарга, биздин өткөн замандагы дастандарыбызга, тарыхыбызга, кыргыздын мемесине көңүл бурган аксакалдар бизге окшогон мына кызыгып ушу балдарга жеткирели отурган жерде баягындай илгери отура калган жерде эле кичине сөз болуп, эс алган жерде эле отуруп мынандай айтыңызчы деп алында меме кылат элек. Азыр каяктагы болбогон мына азыр эмне деп коет, политика дейби ушу ушуягын өтөлүп каяктагы жомокту айтышып, жок ушакты айтышып отурушат да. Анан көрөк аксакалдарыбыз азыркы мына биз менен бизде аксакал болуп калдык. Бизге окшогон достор, менден чоң аксакалдар ошондой отургандан көрөк ошол илгерки ата бабадан калган бардык эле угуп келген. Ошолордун балдарына айтып, ошол үйдү айтып, азыркы мына биз айтып аткан нерсени айтып, мынтип айтчу эле деп айтса, азыр деле кайрадан секин барып неме кылса болот. Азыр ошол кызыгып
жандандырып окшогон аксакалдардын ошого кызыгып балдарга жеткире турган нерселер азайып калды да. Айтпайт, дебейт. Ушу каякта болсо эле алиги базар жөнүндө мына депутаттар антип атыптыр, мына жерде антип атыптыр, бир баш болбогон башка нерселер көп. Онон көрөк бардыгыңарды ушул илгерки калып кеткен дастандарга, ушундай төштүк, эр табылды, ушундай окшогон нерсени билгениңерди мына небереңерге, балдарыңарга үйдө айтып отурса, алардан уккандары анан кийин жаш балдар кызыгып жүрсө, ондагыдыр биз айтып атабыз, анан чыгарат да. Буйруса. Андай сонун ooрлор чыкмак. Мына Манас эпосун Манасты жандандыруу боюнча аябай эле көп иш-чаралар болуп, өзүңүздөр да мына жакшы шарттар, башкалар түзүлүп, аябай эле жакшы болду негизи. Бирок мен бир нерсеге таң калам. Мисалы үчүн манасчыларды көп адамдар мынтип угуп отурат да, көпчүлүгү мындай түшүнбөгөндөй мамиле кылат да. Мен ойлойм, мына Актаңдайдан, биз Алайдан азыр 90-ды көздөй бир кылымды жашап калды окшойт абабыз. Алайдын Күнгелек деген айылынан бир молда аксакалыбыз келет. Мына бир жылдан бери байланыша албай калдык. Ошол абабыз мага 2-3 сааттан ашык кара сөз менен Манасты айтып берди да. Бул негедир аябай мындай жакты да. Себеп дегенде угуп отурсаңыз аябай айтып атат. Кара сөз менен айтканы мындай ыр түрүндө айтканга салыштырмалуу кара сөз менен тезирээк жетти окшойт. Мисалы мына Кыргызга белгилүү журналист, бизде эл терде да директор болгон Кыргыздын мыкты жигиттеринин бирөө бар, Шайырбек Абдрахманов. Кара сөз менен элге жеткирип атпадыбы бардык тармагын. Ал мындай айтканда кара сөз менен тезирээк элге жетет экен. Ошо сыңар эле мына дастандарды башкаларды дагы көбүрөөк элге жандандырып, жомок дүйнөсү айрыкча. Илгери жомокту көп айтчу эле да. Анан жомокту угуп туруп анан чоңойдук да, тарых баркыбыз баары негизи биздин эмебиз, салт санабыздын баары сакталып калган. Бул жомок, дастан, санат, терме ушу Манаста жатпайбы. Сага бир кошумча айтып коеюн, жомокту айтып атасың, ошо жомок жөнүндө. Кече бизде Жалал Абадта баягы симпозиум баягындай университеттин арасында ошо Манас боюнча ошондой болду. Анан жомок жөнүндө биздин илимпоздор сүйлөдү ал жерде. Анан ошо жомок десе, мынтип айтат да, жомок деген миф, мындай жалган. Асмандан эле бир ойлоп таап, ушундай кылып койгон. Анан ошонун үстүнө келип, Манасты мындай кылып Кош койгон деп ата. деди. Ал жерде деле айттым. Жомок деген бул бар нерсе да. Ооба. Илгерте, мисалы үчүн биз дагы келечекте биз дагы жомок болуп калабыз. Ушундай бубалар өткөн экен, айткан экен, деген. Ушул нерселер акыры барып бир 20-30 жылдан кийин жомокпуз. Биз жок болгондон кийин жомок дейт. Бул жомок дегендин негизи илгери мына революцияга чейин жомок делип бар Кыргыздын тарыхын ушу жомок катары. Манасты дагы бардык дастаны Оозеки айтылып келген. Оозекинин бардыгын жомок деген чыгаргандарды. Берки ырчыларды өтө ырчы деген. Ырчы, жамакчы, ырчы деп койгон. Анан кийин келип мына жазуу пайда болуп, окуп, илимибиз мынтип билимдүү болуп калгандан кийин мына башка баягындай жаңы сөздөр кошулганда тарых деп кошулуп, анан тарых болуп калды. Анан тарых биздин илгери мисалы үчүн Саякбата Шойке берки эсен аман ошол манасчылар атары бар маалдарында тарых деген эмес да аны. Бул жомок деп айтылган ошол. Эң туура айтасыз. Ошондой да. Азыр мына кичине кошумча да, мына төштүктү кара сөз менен жаздым да. Ооба. Биринчиден балдарга тезирээк жетсин дедим. Жаш балдарга айтканга удобно. Анан бул ошо силер айтып аткандай бул эми эпос дегенге окшош болуп атат. Төштүктүн документальныйга окшоп калды кээ бир жерлери. Мисалы үчүн төштүктө минип аткан аты чал куйрук да. Берки Аккула дагы мындай, алар да түшүнүктүү эми. Чечмелесең болот. Чал куйрук деген бул чалдын куйругу болбойт да өзү негизи. Анан атка чал куйрук деп эмнеге ат койду? Кыргыздар деп туура эмес ат коюлуп коюлган деп атам дейм. Тулпар болсо ону чалдын куйругу деп, чалдын эмнеси болот. Анан көрсөчү. Муну жөн эле жазылып калбады да.
ошо 9 уулуна 9 кыздуу немени ошол чоңолайдын тегерегин бүт диздесе дагы 9 кыздуу бай жок экен да, таяк баягын. Анан кийин чоңолайдан Кичалайга өткөн ашуу бар экен, Жиптик деген. Жиптиктен түшсөңүз ошол жерде Чалкуйрук деген жайылып жаткан чоң жайлоо бар экен. Баягы куда болуп калып, ошол жерден 9 кыздын таап куда болуп кайтканда кенжеке кереми атам менин күйөөм тулпар минсин дейт экен да, баягы өткүр жигиттердин аялы өткүр болот да, баягы 9 кыздан бирөөсү ата атыңызды бериң, болбосо төштүгүңүзгө барбайм деп алат экен да. Анан şu кызым гана şu атты талаш алат, башка талаш албайт, эптеберге тийсе болду деп анан бептир атын берет экен да. Атын алып келем, чоң баягы сепке келген немелерди сынчылар да чоңолайлыктар. Караса баягы тулпар экен да. Бу кайсыл ат, каякта кайсыл ат десе, Чалкуйруктан дейт экен да. Чалкуйрук жайлоосундагы ошонун көдөө чөптөрүн жеген, ошол жерде тарбияланган деп туруп, анан ошол неменин төштүктүн минген аты Чалкуйрук болуп калыптыр. Экинчиси да бирдекеси бар экен. Булга мен оон чыгарганга, ошону аткарганга балдарга айтып атам да, немеге. Экинчиси Чоңолайда ак суу, көк суу, кызыл суу деген бар экен. Ошол кызыл сууда баягы суу кирген мезгилдерде, кызыл сууда суу киргенде ышкырык чыгат экен да, ышкырык. Анан ошол жердеги жакын турган бир айылын эткен, суу дарыя ышкырып калыптыр, бир жамандык болот да, кансырап калыптыр, дарыя кансырап калыптыр деген, бул бирөөнү өлтүрүп кан болот да, жамандыкка. Дейт дагы азыр биз муну дагы бир ошо чоңолайлыктардын бир отурган ресторанда, тойдо отурсак, ошол жердегилер айтат. Ошол айыл азыр бар экен, азыр ошол ырым бар экен. Кансырап калыптыр, ошонун алдын тосойлу, жамандык болбосун деп туруп, эчкини союп, өпкөсүн алып, анан баягы окуй тургандарын окуп, элдин баарын айыл чыгат экен. Анан дарыяга эмес, аркасын салышат экен, тескери карап туруп. Анан баягы өпкөсүн баягы окуй тургандарын окуп, ошону аркасын карабай туруп, дарыяга таштайт экен, ыргытат экен. Эми ал жерде баягы төштүктөгү эң кызык жерлердин бири. Мен төштүктү укканда коркчу элем, жүрөгүм түшүп калчу эле. Баягы сен көргөндү, мен көргөндү көрдүңбү баатыр деп. Баягы Желмоз кемпирдин. Ошол өпкө түшкөндө, демек ошол жерге төштүктү жердин алдына алып кеткени, жердин алдынан баягы Желмоз кемпир келди да баягы. Ошол жакта келбей калбасын, ошол жакта өлүп калбасын деп туруп, баягы өпкө таштаганда, демек жез кемпирдин жолун тосот экен да, муну өлбөй калсын жердин алдына. Карабайсызбы, өпкөнүн дагы неме расшифровкалап атат. Чечмеленип атат. Экинчиси, ал жерде калың сураган жери бар. Баягы бир таякасы бар экен да, 9 кыздын. Ошол да бол бир баягы өлө турган бир кычы неме экен, таякасы 9 немеме, жээниме. Мындай эле кылып койгула, ошо чечсин дейт экен калыңды. Чечсин дегенде анан ал айтат экен, мындай кылсын, ушул кыздардын айылынан баштап, ошол Элемабайдын үйүнө чейин жол болсун, жолдун бир жагында алтын алмалар, бир жагында күмүш алма болсун, мунусунда баягы күмүш булбул, мунусунда неме болсун, анан биягында май булак болсун, биягында сүт булак болсун, май булакта алтын балык, мында күмүш балык бири-бирине секирип турсун деген. Ошондой калың айтат да, анан омин десе, омин, туура деп аягылар баягы баланын табыккасына таң калып, омин десе, баардыгы омин десе, Элеманбай омин десе, колу сакалына да жетпей калат экен да, муну кандай кылам депчи. Кандай сон. Анан көрсө ошол Чоңалайда даже май булак, сүт булак деген жерлер бар экен. Эми баягы өпкө болгонго дарыя ышкырып жамандыктын алдын токтоткон, анан Абдыбалинин атасы. Ошонун бир ыры бар экен. Бул жомок жазып атканда издеп атам да, баягы Чалкуйрук деген жайлоону, Жиптик деген ашууну, анан ошондо айткан, сүттүү булак корумду. Сүттүү булак корумду, сүйгөндөн айтам сонунду деп туруп, майлуу булак корумду, күйгөндөн айтам немени деп туруп, баягы 9 кызды көчүрүп келатканда, билесиздер да, илгери келатканда айылга жакындаганда ошол ыргуу болгон. Бир жакшы нерсе, элдер чыгып ошолордон анан узатышып суусундук беришкен. Бул даже бирөөлөр өтүп, баягы анан ошолор келатканда ошого жакындаганда кошо кайтып ырдап өтүшкөн, ыйлап. Анан элдер чыгып, анан аларга суусундук берип, дагы бирдеке кылып, анан ушундай кылышкан. Ошол төштүктү жазышында бул сиз айтып атканда бир жөн эле нерседен болбойт да, бул илгери ошондой болгон, бирок аны көркөмдөшкөн. Төштүктүн канчага жоголуп кеткен дагы бул чындык. Эң туура. Ошон үчүн ошолорго оон чыгарып койгону бул
азыр тарых болуп атат. Одан кийин Қалың жұрттың баяғы құлағына күміс сырға болды да. Анан эми азыр дагы бир кайрылып арт жака казынадан дагы дастандардан кичине үзүндү берекетели. ооба. Аны эл жұрт көрсүн дагы. Баягы дастан менен бирге дастанын өзү эмес, айырда дастанды дагы көтөрүп алып чыгып кеткен обон да. Элге кызыгыраак угузган. Ошол үчүн неме деген аткаруучу анан жакшы мыкты жеткирип атат. Ошол үчүн мен ойлойм, бул бардыгы бир, бул элдик нерсе. Ошол үчүн элдик өнөр деп атат. Ошол эми баягы бир жакшы дагы бир өткөн тарыхый эмелерден угуп калсын элибиз. Кишимжан сулунун тынчсызданып, Олжобой баатырды корчулап айтып турган жери. Aylanayın jenim atыңа минип кетегір. Апа кең буздуп жүргөндүр айлыңаң аманды жетегір. Калкындын жүзүн көрөгөр, карыган апаң көз өссөң өз колуң менен көмөгөр. Уктуңбуң олжом сөзүмдү кууп жүргөн душмандар албасын кармаптың өзүңдү. Қалсам қолды мен қалам ызақ ұрдық қылбаза қинап жандың ұрбаза түбің өлтірің албай төзімді. Қарматпай қачып кетерсің тавында тұрат қарабос ант қармашып бір жүріп ашық түрбе болдық дос. Аманат жаным садағаң аман бол олжым қайыр құш. Қарма қылам ұны деп құдаке қарышып тұраты шаштырып. Қайыр қош айтып кишимге қалың топтың аралап Олжобай шығып кетті бастырып. Олжобайдың кеткенін тұрған ел бары көрді дед, қамалашып тосқындар қақ жарыла берді дед. Олжобай шығып кеткен соң ақ желкеге қамчырла Кишимжандың жанына баяғы құдаке шайтан келді дед. Мына рахмат эми негизи кыска сунуш айта кеттиңиздер эми мына билинбей көрсөтүүбүз да соңуна чыгып калды. Элге дагы бир өзүңүздөрдүн ошол сунушту айтарыбыз мына. Бул жакшы нерсе самалык, жакшы нерсени баштапсыңар. Мен не деймин? Ушу обончу дегеле ушул өнөрпөздөргө бизге окшоп элдин алдында элге ушу ырдап жүргөндөр, дастан айтып, манас айтып жүргөндөр аракет кылып ушул боло турган келечекте мына ушул айтып аткан нерсеге төштүк боюнча бул агай айткандай бардык маңызын биринчи окуп жетип туруп ушунун өзүнө ылайыктап оон чыгарса Абдывали айтып атат, мына конкурс сынак уюштурабыз деп атат. Ошо сынакта сонун өтө элге жеткиликтүү ырдагандарына сынак чыгарып ошолорго байгелерди берсе жакшы болот. Ошого даярдангыла, аракет кылалы. Илгерки атадан калган ушу дастандарыбызды анан элде угулуп жүргөн башка дастандар болсо дагы оон чыгарып ушул сынактарга катышалы деген ниетте айтам да. эң туура жаралып калсын. Эми мына мен төштүктү жазып атканда баягы элге жетсин дедим да кара сөз. Жаш балдарга жомок айтам мен, жаш бала окшоп өзүм да отуруп алып айтам, алар сүйүнүшөт. Төштүккө эмне үчүн кайрылып атасың? Бир жагы өтө туура болуптур. Анткени төштүктүн варианттарычы өтө көп экен. Мына бул Алтайлыктар да бар экен, казактар да бар экен, бияктарда бир нече элдеги бул ер төштүк деп ушундайлар бар экен. Демек бул өтө чоң нерсе да, бул кыргыздын бир чоң немеси жөлөгү, бул кыргыздын руханий минесин көтөрөт. Экинчиден оон чыгарган аткаруучулук. Жаңы дастанчылар чыга баштайт. Азыр жөн эле өткөндө өң жакшы болду, баягы чоң залкарларга бурулдуң. Эми ошонун ичинен залкарларды көтөрүш үчүн кылып атасың да муну. Бир эле төштүк жөнүндө ошол чыгып калса, бир нечеси бөлөк вариант менен ошол эле оңго салып алып туруп, бирөөсү башкача аткарат, бирөө башкарышат. Ошентип бирөөсү чоң көтөрөт деп атам. Бул эң туура. Havalarım kep aytыңın ала толук қалың жұрт.
Егерде болсоң овончу, овонду жазып бергелем. Dastançılar barыңар дамын татып көргілі. Ей, өнерпөз барыңа құлақ сырғаны, азыр тағып жатабыз чоң дүйнөгө келгелі. Сіздерге бүгін рахмат, чоң дүйнөнүң аштыңар. Алеми біз болсоң ел терден жалпыға эмгек кылып беребиз. Дағы да далай сырлар бар, алардың açıp көрөбүз. Анан алдыда далай қашу бар, қашудан ер төстүктү көрөбүз. Ушуну менен көрсөтүп соңуна чыкты туугандар. Негизиң аман бололу, бол байыркылардын жомогу. Ала толук калкынба, ар бириңе дой тилегим, барыбыз аман эсен бололу.